урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүн Дениз Ак мамиледе негизи эле Дениз Ак мамиленин символу болгон мен үчүн Бакен эжени конокко чакырдык. Бакен эже мен Канададагы Монреалда Жылдыз эжекемдин апасы. Быйыл жайында жолдошу Орунбек байке экөө Канадага эс алганы келишти. Неберелеринин жанында майдан бери бул жакта, анан мүмкүнчүлүк таап, таанышып, бир канча жолу жолугуп, анан жашоосундагы лайфхактары өзгөчө. Анан эң негизги лайфхакы эмне болду экен, ушундай 73 жашта болсо дагы денесинин мисалы 30 жашта менден дагы жаш болгон сыры эмне болду экен деп мен канчадан бери аңдып жүрөм. Анан бүгүн ошо бизге баарыбызга кызык болуш керек деп Бакен эже менен сүйлөшүп, Бакен эженин өзүнүн жаштыгынын сыры, жашоо философиясы, андан сырткары Орунбек байке экөөнүн мамилеси ушунчалык жаңы үйлөнгөн жаш жубайлардай ортосунда башкача романтика бар экен. Бүгүн экөө чогуу болбой калды, анан бирок Бакен эженин тарабынан дагы угуп суроолорубузду берели. Кош келдиңиз, Бакен эже. Биз йога жасатып, денебизди бир аз жумшатып, мээмдин бир аз иштетип койгонуңузга рахмат. Азыр бир аз арасында биздин йога жасап аткан видеолорубузду да көргөзүп коебуз. Анан көрөсүңөр Бакен эженин кандай ийкемдүү жаш экенин. Бүгүн биздин таанышканыбызга 3 ай болуп калды. Анан биринчи жолу Арстан Бишкектен көргөн, сизден ошондо эле айтып келгенде, Жылдыз эженин апасы жапжаш супсулай экен депчи. Анан жакында Канадага барабыз деди депчи. Ошондон бери эле аябай таанышкым келип жүргөн. Анан силер менен таанышканда эле, биринчи көргөндө эле экөөңөрдүн түгөй катары мага ушундай дагы деле бир башкача сонун гармонияда жүргөнүңөр аябай жакты да. Арстан экөөбүз таанышканыбызга 12 жыл болду, үйлөнгөнүбүзгө 9 жыл болду. Анан кээде бири-бирибизге кыжырыбыз кайнап кетет да. Анан кээде мага эмнегедир романтика жетпей аткандай сезилип, анан эмне кылсак Арстан дей берем да. Анан өткөндө биз кыргыздардын 31 августта эгемендүүлүк күнүнө чогулганыбызда дагы силердин волейбол ойноп атканыңарды көрүп, анан эртең менен туруп чуркайбыз дегендериңерди көрүп, анан мен аябай кызыктым да. Анан бир аз экөөңөр качан тааныштыңар эле, кантип тааныштыңар эле, анан качан үйлөндүңөр эле, алгачкы жылдарыңар кандай болду эле, бир аз айтып берсеңиз. Айсылуу айткандай, биз 1974-жылы таанышканбыз. Биздин ортобузда бири-бирибизге жакын кылган бул спорт. Мага чейин эле жолдошум спорт менен машыгып жүрчү экен. Өзү полковой школаны бүткөн, армияда 3 жыл служит эткен. Анан ошол привычкалары калып калган. Азыр деле эртең менен 5:30 туруп алып, 6-га чейин жарым саат өзүнүн көнүгүүлөрү бар, ошону жасайт. Чыгып 1 саат чуркап келет. Келип алып дагы 1 саат көнүгүүлөрү бар өзүнүн. Мен көрсөткөн көнүгүүлөрдү жасабайт ал, анткени эркек кишинин көнүгүүлөрү башкача болот. Көбүнчө булар күч боюнча көнүгүү, колуна, бутуна көбүрөөк көнүгүү жасайт. Анан мен болсо айта берем, мен йогумду жасабайсыңбы, гибкость болот, бу дагы керек да. Ошентсем мен көнүп калган көнүгүүмө жөнө эле койчу, мага тийбей эле койчу деп келет, тамаша кылып мени. Ошентип экөөбүз Канадага келгенден бертин 4 ай болду. 4 айдан бертин мен обычно Бишкекте жүргөндө эмне кылбайм, чуркабайм деле, анткени менин колум бошобойт. Мектепте иштейм, анан кийин бир күндө, бир неделеде 3 жолу сабак берем. 1 сабак эмес, 2 сабак, 2 мектепке барам. Анан чарчап калгандыктан эртең мененкисин 5:30 турганга вообще мүмкүн эмес. Ал жакта 5:30 туруп чуркаш керек, анткени машиналар жүрүп калгандан кийин эле газованный болуп, уже воздух болбой калат. Анан ошентип, анан мен чуркаганга возможностьум жок. Анан базар күндөрү бизде Алмаз клуб деген клубубуз бар. Базар күндөрү ошол клуб менен кошо чуркайбыз. Бишкекте? Бишкекте Алмаз клуб деген клубубуз бар. Анан ошентип Абышкам экөөбүздүн 74-жылдан бертин быйыл 50 жыл болуптур. 13 октябрда экөөбүзгө 50 жыл болот. Улуу балабыз 49га чыктып, кийинки жылы 50ге чыгат, Кудай буйруса. Ошо 2 бала, 1 кызды тарбияладык, Кудайга шүгүр. 11 неберебиз бар. Экөөбүз бири-бирибиздин айтканыбыздан чыкпайбыз. Ал айтса аныкы туура, мен айтса меники туура. Анан туура эмес болсо да ичиңен жутуп коесуң да, анан бир башка убакта акырын чыгарып айтып коесуң аны. Туура эмес кылдың ушуну, ия деп, ушинтип күлүп. Анан если ал агрессивный болуп турган убакта сен де бир нерсе десең, анда сен айткандай чын эле ортодо болбойт, туура эмес. Анан ошон үчүн мен айтканымды ал туура көрөт, анын айтканын мен туура көрөм. Ошентип 3 баланы тарбияладык. Ошо эми неберелерибизге жардам берип атабыз. Эң улуу неберебиз 27ге чыгып калды. Ошо жакшы турмушубуз, анесен Кудайга шүгүр. Ушунусуна тоо дейбиз.
Балдар чоңоюп, неберелер чоңоюп, эң кичинекей неберебиз бир 2-класс окуйт. Калганын баары чоңоюп калды. Азыркы сурообузга эле бир аз кошуп жаап койсом, жана Жылдыз эже менен сүйлөшкөн. Азыр мындай ким менен сүйлөшсөк эле психология жаатында сүйлөшкөн жашоону жакшыртат деген нерсе аябай мода болуп кетти го. Анан Жылдыз эже менен сүйлөшкөнүбүздө дагы мындай ата энелер менин үй бүлөм ушундай болчу, менин үй бүлөм ушундай болчу деп сүйлөшкөндө да менин үй бүлөм мындай тынч болчу деп айтканы эсимде да. Анан мындай кыйкырышып, урушпасаңар деле керек, Жок, жок, жок. Андай биздин үйдө вообще болбойт. Мен даже балдарга голосун көтөрүлбөчү эмесмин. Булар кичине балдарына кыйкырып калса, мен айтам, кыйкырган жол менен эч качан бүтүрө албайсыңар. Ошол убакта унчукпай кой, балаң өзү түшүнөт аны. Туура эмес кылып турум, мамама туура эмес мамиле кылып турум дейт деп. Анан кийин балдарды урушчу эмеспиз эч качан. Анан бири-бирибизге мамиле кылганда дагы негизи ыктан чыкпаш керек да. Ыңган чыгып эле меники туура деп эле талашып берсең, ар ким өзүнүкүн туура көрө берет. Анан жаныңдагы кишини ойлошуң керек да. Может, ушунун айтканы деле туура болуш керек деп. Анан мен кээ биркисте ойлоп кетем өзүмдү. Мен ушунчалык ишенчек, анан бирөө айтса баарына макул боло берген киши окшойм деп. Антейин десем, абышкан деле ошондой. Мен бир нерсени айтсам, дагы чын эле ошондой болуш керек деп туура көрүп калат. Экөөбүз эч качан сөз талашпайбыз. Ал айтса аныкы туура, мен айтсам меники туура. Анан кийин кыз бала экен деп кызымды башкача кылып тарбиялайт го обычно элдер, башкача кылат. Мен анткен жокмун. Наоборот, кайра биринчи класс окугандан баштап биздин үйдө мындай болчу да, кухняда дежурство болчу. Биз суббота бир неделя улуусунан баштачубуз. Бир неделя бир балам полный тамакты ичип туруп кетип калабыз. Полный идиш аяк жууйт, столдун үстүн жыйнайт, пол жуут, полный кухняны бүтүрүп келет бир неделя. Анан воскресенье күнү кийинкисине сдавать этет дежурствосын. Анан газдын үстүгө кир болуп калса эле же посуда кир болуп калса эле принимать этпей коет. Мен дежурствону албайм, кайра уборка кылып бер деп. Ошону канча жашында баштадыңар? Ошондо Жылдыз биринчи класс окуганда, тигилер болсо бир 8ге чыгып калганда, алар деле биринчи, экинчи класс калганда. Анан кийин экөө жасап жүрдү, алмак-салмак жасап жүрдү. Анан кийин Жылдызды биринчи класс окуганда коштум. Жылдыз кошулганда сүйүнчтүү, 2 неделде бир дежурство келет деп. Анан ошентип дежурить этишчи. Анан ал обязанности болчу. Алардын тамак жасачу эмес, бирок тамактан кийин кухняны жыйнаш булардын милдети болчу. Тим эле. Анан кийин үйдү уборка кылганда, үйдүн бир жерине бир нерсе чыштап коюп айтып кетип калчумун. Үйдү уборка кылып кой, сен тигинтип кой деп дежурствосун уборка кылышат. Келгенден кылдыңбы десе, ооба кылдым десе, баягы таштап койгон нерсемди барып карайм. Жатабы? Кана кылганың? Кылган эмес да, значит, баягы таштап койгон нерсең жатабы? Анда кылган эмес. Анан ошентип текшертчүмүн балдарды. Азыр жаш ата энелер мындай тескерисинче балдарыбызды аяйбыз го. Азыр аябай эле аң сезимдүү болобуз деп мындай аябай сезимтал болуп атат окшойбуз да. Ошого кандай карайсыз, балдар? Балдарды негизи бул аяган туура эмес. Бала деген тамырчы деп коет. Бала деген тамырыңа кирип алып, сени кандай кылып управлять этип калганын билбей каласың киши. Кийин ошон үчүн баланы колдон келишинче жумшаш керек. Менин кайненем рахмат болгур айтчу мынтип. Бакендики эле жүр калай, отуруп алып балдарын жумшап отура берет деп. Кайненем биз барда да биз жумшачу эмес да. Өзү чуркап кетип жумушун жасачу. Анан кийин мен болсо антча эмесмин. Бүт баарын балдар жасачу, как положено жасачу. Анан кийин окуудан келгенден кийин, окуудан келген кийимдерин чечип коюшуп, эшикке кийген кийимдери бар, эшиктин алдында турчу прихожкада, этаждын тамында турчубуз. Прихожкада кийимин кийип ал, эшикке кийген кийимдерин ыргытчу эмес, сразу азыр түшүнтөсүңөр го, эштен кийип келдиңерби, чаңгырады ыргытасыңар. Жок, алар киребешке кирип, бүктөп, ар ким өзүнүн кийимин коюп коет. Кайра чыгарды ошол кийимин кийип алып, эшикке барып ойноп, кайра ошол жерге чечип коюп, кайра үйдөгү кийимин кирип кетишчи. Анан сабак окуганда да мындай кылчубуз. Мен азыр балдарга айта берсем деле бул неметишпейт, анчпейт. Сабагын окудубу, бүттүм деп айтышат мага келет, портфелин көтөрүп келип, сабагын баарын текшерем, ар биринкин. Текшердирип бүттүбү, портфелин жаап туруп, эшиктин киребешине коюп кой, пожалуйста, ойной бер дейм. Анан кийин биринчисин үчөөнү тең ушинтип текшерип, анан кийин койчумун. Даже сочинение жазганына чейин окуп, текшерип эмне кылчумун. Көп кишилер айтат, самостоятельный болбой калат балаңар деп. Ошол убакта ошондой кылып жардам бериш керек да. Самостоятельный болбой калбайт ал бала, өзү эле самостоятельный болот. Просто ошону контролдош керек ошентип. Немесин окусун окуп бүткөндөн кийин эшиктин алдына кире берген, это значит эртеңки сабакка даярмын. Баары ичинде салынган. Эртең менен туруп алып, мен носким гана кий, мен немем ручкам гана антпейт. Кечинде уже даярдап коюп коюшат. Ошо өткөндө бир психолог немесин
бир макаласын окугам да, ошо айтып атканда азыр чоң биз көбүбүз аябай депрессияда болуп, анан багытыбызды жоготуп, жасап аткан жумушубузду жактырбай, жалкоо болуп эртеңки жылдырып атпайбызбы? Анан ошонун бир дагы бир кесепеттеринин бир себеби кичинекей кезиңде, бала кезиңде сага бир жоопкерчилик берилген эмес деп айтат да. Мисалы эгер өзгөчө шаарда жашасаң, мисалы балким бир өсүмдүк дагы сага жоопкерчилик деп бериш керек дейт да. Мисалы дайыма ушул гүлдү сен багасың, же болбосо могул жаныбарга сен тамак беришиң керек, же сиз айткандай мисалы кухняны бир жумалап же жууштуп алат дечи. Мисалы ошо жоопкерчилик, мен ушуга түшкөн жоопкерчилик мен аткарышым керек деп кандайдыр бир деңгээлде өзүн жыйнаганы аябай жардам берет деп айтып атат да. Демек анда сиздин ыкмаңыз аябай эле колунан келген жумуш ошо болуп атат да. Эмне посуданы чогултуп туруп, немеси колонкабыз бар болчу, газовый ысык суу чыкты. Ошого жууп, ордоруна коюп коет деле кетип калат болду. Ошол жумуш деле эмес да. А бир кишиге болсо ошол жумуш эмес, ошонусун аткарып кетип калат. Бирок азыр неберелериңиз кандай? Неберелериңиз ошол неберелерим менен чоңоюп атчыбы же? Жок, болбойт. Булардын өзүнүн эн атасы бар, өздөрү тарбиялайт. Айтсам, булар өздөрүн биздики туура. Если, например, бирөөгө эле жүктөп койсок, анда бир эле кишинин кызматы болуп, ага как бы правосын ущемлять этебиз дегендей кылышат да. Лучше үчөө төртөө биригип кухняны жыйнасын дейт. А кухняны антип жыйнаса деги эле наны ачыкта калат, же болбосо столдун үстү сүртүлбөй калат. 3 киши бири-бири менен ыкташа албайт. Ошон үчүн айта берем да, мен бири-бирден дежурство болсоңор жакшыраак. Өзүңөрчө ответственность, какой-то ответственность болот да, ошо милдеттеме болуп, ушуну мен жасашым керек, ушундай кылышым керек деп ушинтип калышат. Биз үйдөн да Арстан экөөбүз үй жыйнап аткандачы бир күн кээде мен үй жыйнап же тамак жасап калам, сен барып алманды багып китепканага алып барып кел деп, анан кийинки жумада мен китепканага алып кетип Арстан жыйнайт да ошентет да. Азыр сиздин ыкмаңыз мага аябай жактат. Кийинки балабыз болгондо мындай ошентип төртөөбүзүндөй ушинтип бөлүштүрүшүп, ыкталышып. Ал сен кухня жыйнаганга колуңда бошобой калат, экинчи балаң болгондон кийин сен өзүң жумушуңа шашасың, кухняң калып калат. Ошон үчүн жана балдарыңа кухнянын жумушу аябай деле кыйын жумуш эмес. Берип койсоң. Орунбек байкечи, сизге жардам берчү эле үйдө кандай? Ал жок, биздин таластын немелери, эркектери андай эмес. Андай болбойт деп келет. Аялдын жумушу, эркектин жумушу деп бизде аябай бөлүнөт. Силерде, например, шаарда, көлдө, чүйлүктөр ушундай мындай бөлбөй жасай бересиңер го, бизде андай эмес. Анан даже балдарга ошентип кухня жуудурсам айта берчи, аялдардын жумушун жасатасың дейи. Койчу, өзүң эле жасачы. Мен кайсы убакта жетишем мен? Эртеден 2 сменада иштечим, эрте менен кетип, кечинде келчим. Балдар менен 5-сабак бүткөндө анан кийин келчим. Анан кайсы убакта жасайсың киши жумушту? Азыр деле ошондойбу, бирок силер жаш кезден бери көп убакыт өткөндө таласта азыр деле ошондойбу же? Азыр жаштар андай эмес уже. Азыр аралашып калышты. Анан кийин абышканда пенсияга чыккандан аралашып калды уже. Анткени мен үйдө жок болуп калсам, өзү деле тамак жасап алат. Ошентип калды. Анан кийин, ой, кийимдерибиз чачылып калыптыр го деп кийимдерди жыйнап келет. Өзү порядок, жана армияда 3 жыл болгонго буларга аябай порядок үйрөтөт экен да. Армия негизи балдарга жакшы экен. Анан кийин порядокко үйрөнгөндө, ушунчалык үйрөнгөн. Даже бир чының жуулбай калса, муногу чыны эмне жуулбай калган я деп ушинтип барып өзү жууп коет ал чынын. Чыны жуулбай же болбосо бир нерсе чачылып жатса буга болбойт ага. Баары ордорунда болуш керек да. Армейский неме калган закалкаларды. Биринчи суроома кайра келейин. Ортодо бала тарбиялоого сонун нерселерге кирип кеттик, бирок жанагы романтика боюнчачы мен дагы деле кызыктырып аткан нерсе ошол да. Ошонун сыры эмне деп ойлойсуз? Мисалы азыр түшүнөм, азыр бизге маалымат көп, бизде алаксыткан нерсе көп, түгөйүңдөн кызыктуу нерселер да толтуруп алып атат да. Мындай убакыт таап бөлүү дагы оор болуп атат да. Бирок силерде бир башкача гармония бар экен да, экөөңөрдүн ортоңордочу. Ошонун сыры эмне деп ойлойсуз? Мындай да, биз эне атабыздын көзүнчө, например, бири-бирибизди карап сүйлөчү да эмеспиз. Бири-бирибизди карап көңүл буруп калсак, алар сразу жаман ойлоп калчу да, тиги аялдын сөзүн угуп атат дегендей кылып ушинтип. Анан кийин даже балабызды жакшы көрчү эмеспиз. Ушундай эме бар болчу да, ата энебиздин көзүнчө. Балам деп, айланайын деп да айта алчу эмеспиз. Анан кийин биз суббота, базар күнү гана үйгө келчүбүз, кайненемдерден. Өзүбүз башкача, башка райондо жашачубуз. Анан суббота, воскресенье күнү келип, алардан жанагындай мамиле, жанагындай болгондон кийин үйгө баргандан кийин какой-то бири-бириңе жакындык пайда болот да, бир ал жерден бир неме болду да, бизге мындай тирешүүдей болуп, ушинтип бири-бирибизге ушинтип, үйгө келгенде наоборот бири-бирибизге жакындашып, я эмне дейсиң, муну эмне кылалы, тигини делби деп бири-биринин ыгынан чыкпай ушунчалык жакын.
бекеринен айтпайт да неме эткен сладкий овощ сладкий деп коем эмнедечи эле запретный плод сладкий деп ошондой кылып запретный кылып койсо алардан үйгө келгенден кийин жакындашуу аябай жакшы болот да. А тигилердин үйүнө тиги кайненемдердин үйүнө барганда кайра мурункудай болуп калабыз. Алардын ыгына болуш керек да. Даже балдарыбызды улуусун деле кичүүсүн деле жылдызды гана калтырган жокпуз. Экөөүн садикке барганча бирөөнүн 10 ай, бирөөнүн 6 айында таштап кетип аттык. Анткени биз иштеш керек болду да. Аны таштап кетип атабыз. Ошондо сагынып барабыз. Кайненем айтат, ай мамаңдар келди бар десе, алар дагы келишпейт, уялып тигилерден тартынып. А биз да кучактап өбө албайбыз. Анан башка комнатага барып анан жакшы көрүп кучактап өбүп ушинтебиз. Ошо билбейм эмнеге ошондой болгон. Ушундай болгон го илгерки кыргыздын эмелери, балдарына. Жана эмеден да макалда айтып жүрүшөт го, жанагы бир макал эмес, бир анекдот сыяктуу айтып жүрүшөт. Мен чоң энем көп айтат да, ошо балдарын эркелеп жакшы көргөн, деле баласын жакшы көрөт деп мындай неберелерин, өзүнүн кызын мисалычы кызганып калат да кичине мындай. Биз сиз айткандай улууларды жазганчыбыз деп жана бир кыз атасы кызын көрөйүн деп учурашайын деп келатса, кызы боз үйдүн жанында баласын эркелетип атыптыр дейт деп эле энем айтып берет да. Атам дечи элем, атам сенден айлансын, апам дечи элем, апам сенден айлансын, ошентотсун анан атасы таарынып кетип калыптыр да. Ошону эле мисал кылып айта берсем, мен да сиз айтсаңыз ошо барганда мен алманды эркелетип анан кучактап көп эмете албайм да, ыңгайсыз боло берем да баары бир. Анан кийин негизи эле бир чети ошондой кылганда эле мындай улуулардан ийменүү деген экен да. Биз болбой эле эчтеке айланайын кагылайын деп эле баса калып өпкүлөп ушинтип берет го азыркылар. Анан ошол чын эле кичине улууду урматтап, кичүүдү сызаттап, сыйлап ушинткенде эле жакшы экен, туура эле экен. Биздин кыргыздын көп нерселери карап турсаң, көп макал лакаптары дагы азыр эмнеге ошондой макал лакаптарды ойлоп таба албайбыз? Илгеркилердикин айтабыз. Эмне үчүн ошону ойлоп тапсак болот да, бирдеке, например, экөөбүздүн сүйлөшүп отурганыбыздан деле бир макал кылып, же болбосо бир лакап кылып ушинтип койсо болот да. Жок, антпейбиз, именно илгеркилер ушинтип айтчу эле деп ошолорду көбүрөөк айтабыз. Анан кийин биздин балдарыбыз эмне деп айтат? Биздин сөздөрүбүздү Facebook'та, Instagram'да жазгандарыбыздан алып калышат болуш керек. Анан да ушул жерден бир кызыктуу суроо пайда болуп кетти да. Улууларды урматтачу деп атпайсызбы? Анан мурда мен кичинекей кезимде деле энемдин жанында биздин айылда чоң элелер келчү да, чай ичишпанда күндө бирөөнүн үйүнө кирип чай иче берген нерсе эмес беле мындай. Дайыма дарбазаң ачык, азыр дарбазаларыбыз бек ко, дарбазаң ачык. Анан келгенде ошо чоң энелерден аябай балпайып, жаман сөз сүйлөбөй, бирөөнү ушактабай, келиндерин жамандабай, мындай ошондой бир башкача бир нерсени байкачумун да. Мындай бир кандай айтсам, каадаланса жарашчудай бир улуулар болчу да. Анан азыр эмнегедир мисалы менин мамамдын 50-60 жаштардагы муундарчы, эң макул улуулар деп биз азыр сыйлачу муундардын да жана эмеде соц тармактарда түрдүү комментарийлер жазып, баягы мен билип жүргөн жана балпайган мурунку келген чоң эне, тайэнелер болот го, ошолорго такыр салыштыра албай атам да. Анан сиз айткандай, алардан кантип ийменебиз, кантип улуу дейбиз дегендей. Ошо айырма эмне болуп кетти, эмнеден ушундай болуп калышы деп ойлойсуз? Ошондо улуу кишилер ал убакта мындай информациялар жок болуп, анан кийин ошондой чогула калганда өзүнүн жакшынакай нерселерин айтып, же көйгөйүн айтып, ушинтип сүйлөшчү да. Азыр биз информация телефон менен сүйлөшө калабыз. Чогулуп отурганда деле сүйлөшө турган сөз жок. Карасаң, интернетте мен ону угуп атам, сен эмнени угуп атасың деп ошол жөнүндө сүйлөшүшөт. Негизи эле ушул көп информация дагы бизге туура эмес эмне кылып атат окшойт го деп ойлойм да өзүмчө. Жолбосо маңызсыз болуп кетти. Жолбосо кечке чейин немени YouTube'ду карайсың, бир нерсени карайсың, самом деле бир жарым сааттан кийин эстесең, эмнени караганыңда белгисиз. Мээңде эчтекеси жок. Андай нерсенин эмне кереги бар? Ошону өзүмчө ойлойм да, ошону дагы биз деле биздин курагыбыздагы кишилер туура түшүнүп, ошо интернетке көп кирбей, ушинтип, жылыска айтып атпайм, бир неделя калды, эми мен телефонумду вообще ачпайм, силер менен гана сүйлөшөм деп коем. Ошентип, ошондой кылып решение кылсак болмок эме кишилер уже. Аябай көп сүйлөшүү, аябай көп маалымат болуп кеткен чындап эле маңызсыз.
жаңылыктарын күткөндөн кийин анан автоматтык түрдө ушактарга өтүп кеткен сыяктуу ошондой болуп калды. Ошо жаңылыктарды анын ичине тиги информацияны угасың, анан кийин ага чейин да телефон менен да сүйлөшүп аласың. А эмне жаңылык болуп атат деп ушинтип. А отура келгенде сүйлөшөйүн десең действительно сөз жок. Анан сурайсың да эмне жаңылык болот, неберелериң кандай жатат десең, ой баары эле жакшы эле деп коет. Ошентип коюшат. А илгеркилердей болуп ошонун баарын маңызын ачып сүйлөп берген жок чын эле. Действительно ошондой. Өзүңөрдүн мындай подружкаларыңардан дагы байкайсызбы? Ошолорду байкайм мен дагы ошентип сүйлөшпөйбүз дагы да. Анан ортобузду алыстап баягыдай болуп көп жолдо жолугушпай калдык. Анан мен организатормун да, организовать этип, ай тияка жүргүлө, бияка жүргүлө десем келет, а мен организовать этпесем келишпейт. Анан мен айта берем, эми мен 4 ай жокмун, 4 ай кезигишкен жок бири-бири менен дагы. Телефон менен сүйлөшөт, а так бири-бири менен кезигишпейт. Ай келчи эртерээк биз да күн санап атабыз деп коет мага. Подружкалар менен мамилеңиз кандай? Бизде айтат го жана мен мамам да кичинекей кезинде айта берчү да, ой подружка деген баары эле калат экен, анан ар ким өзүнүн турмушун көрүп кетет экен, анан ар башка багытта өсөт экенсиң, анан бири бириңи көрө албай калат экенсиң депчи. Мен ошо достук жагынан мен бир чоң көйгөйлөрүм бар да. Канча жолу эле жакшы эле достошуп, бала кезимден бери келаткан досторум менен катыша албай калдым. Анан азыр жаңыдан досторду курганга аракет кылып атам. Канадалык досторум бар, 5-6 жылдан бери катышып жүргөнчү, бирок азыр да жаңыдан курганга аракет кылып атам да. Ошо досторуңуз менен мамилеңиз кандай? Көп жылдан бери досторуңуз барбы, катышкан? Биз жаңы 74-жылы үйлөнгөндө жолдошум сельхозтехникада иштечи да. Анан ошол жерде 10 семья, 10 бала бири-бири менен жолдош болушуп, катташып ушинтип калып, шерине тошуп ушинткенбиз. Мына быйыл 50 жыл болот. Ошо шеринеге минеткенибизге да, тосконубузга ноябрдын бирдекесинде 50 жыл болот экен. Ошолор менен алиге чейин шеринебиз бар. Биздин мен Инстаграмда кечке күндөлүктөрүмдү жазып бөлүшүп отуруп, анан жана психологиялык оор темаларды жазып атам, анан ошондо аудиториям чоңоюп кетип, анан күндө эле мага көйгөйлөрүн сурап, кеңеш берчи деген каттар келе бергенден анан баарына жооп бергенге мүмкүнчүлүк жок да баары бир. Анан ошолордун каалоочулар болсо Телеграмда жабык чөйрө ачалы дагы мен силерге баарыңарга бирдей видео тартканга мүмкүнчүлүк видео тартып, анан жоопторду жазып турайын, анан силердин көп суроого келген суроолоруңарга жооп алалы деп психологдор чакырып туралы, маек куралы, анан бири бирибизге жардам берип ошо чөйрөдө өнүгөлү деп бир чөйрө курганбыз да. Анан ошо чөйрөнүн ичинде июль айында йога жасаганбыз баарыбыз. Йоганы деле мындай ютубтан видеолорду көрүп, анан йога мага аябай жардам берген. Бир жашыраак кезимде деген 4-5 жыл мурун көбүрөөк жасачумун, андан бери денем да катып калыптыр. Анан жана төрөп атканда жана демим менен аябай көп иштегем да. Бул акыркы 3-4 ай калганда жанагы ютубта төрөткө кантип даярданыш керек деген видеолорду көбүрөөк көргөндө жана дем алуу менен иштеп атыр эле. Ошо дем алуу же толгоону башкаруу, анан 20 мүнөттө өзүмдүн баламды төрөгөнгө мүмкүнчүлүгүм болгондо жана толгоо келгенден кийин анан ошонун негизинде ага кошуп да йогадагы жана депрессиядан чыгууга, денеңе эле эмес, мындай менталдык абалыңа да жакшы деп айтат го. Анан ошон үчүн сиздин йога жасап атканыңызды көрүп аябай кызыгып, биз чогуу жасадык го. Сиз йогага качан келип калдыңыз эле? Канча жыл болду жасап атканыңызга? Анан йога сизге эмнелерди алып келди жашооңузга? Йогага чейинки жашоо, анан азыркы жашооңуз ушул боюнча бир кыскача айтып берсеңиз. Мен өзүм физкультурный институт бүткөм. Анан мектепте 25 жыл мугалим болуп иштедим. Андан кийин эле Бишкекке келип жашап калдык. Анан бир күнү кызым айтып калды, мама йогага барбайсызбы деп. Анан кийин мейли деп, анан кийин 5-микрорайонго Юлдашева дегенге, Наиля деген йогасына барып калдым. 2 жыл жүрдүм. Аябай жакшы, жакты мага аябай. Анткени канчалык спорт менен машыксаң деле адамдын денесинин көп жерлери кыймылсыз калат экен. Анан ошолордун баарын кыймылдатыш үчүн, жанагы орустарча айтканда растяжка кылыш үчүн йога деген керек экен. Анан кийин, например, мурун жашак кезинде ошо йога менен заниматься эте электе мен өзүм негизи гибкий болчумун, аябай шпагатка отурчумун, мост жасачумун, переворотторду жасачумун, баарын жасачумун. Инсток жүргөндө гимнастика болот да, ошолордун баарын жасачумун. Анан кийин ушул йога качкандан чейин, анан качышып баштаганда жасасам уже болбой калыптыр меники. Мостум да болбой калыптыр, шпагатым да болбой калыптыр. Анткени ортодо 30 жыл өтүп кетиптир да. 30 жыл эчтеке жасабай калыптырмын, 30 жыл. Только балдары чоңойтуш керек, эмнечи керек, ошо менен колубуз бошобой ушинтип калыптыр. Анан кийин кайра башынан баштап, кайра башынан эмне кылып
Анан кийин үйрөндүм, мостто жасаганды үйрөндүм, шпагатка отурганды да үйрөндүм. Анан кийин йога жасагандан кийин ар бир адамдын мына суставтары бар го, немелери, муундары. Муундарын кадыресе банядан чыкканда жеңил сезип каласың го. Ошондой болуп жеңил сезип, анан басып баратканда өзүң нетесиң да, контролдойсуң. Эки иним кандай болуп калды? Түзүп отурайын. Анан кийин инимди көтөрө албай ылдый таштап, көкүрөктү көтөрүп, басканда дагы бутту таштап, анан кийин, например, бутту кээ бирөөлөр мынтип кулапайт этип басат го, антпей буттун башын таштап, анан аягы менен мынтип түртүп басыш керек. Чуркаганда да ошонун техникасы бар да, ар бир неменин. Ошентип басыш керек деп анан ушинтип каласың. Мугалимдерим тамаша кылат, Бакен эжени эстегенде түз басып калабыз дейт. Мынтип дейт, ичиңизди тартып, ичиңерди ар бир көнүгүү жасап атканда мен айта берем, ичиңерди кое бербегиле, тарткыла ичиңерди деп. Анан ошентип тартып жүрүп көнүп каласың киши. Эч качан кол ичиңди мынтип чыштабайсың. Анан сен айткандай жанагы неме дем алуу көнүгүүлөрү аябай туура келет. Анткени дем алуу көнүгүүлөрү эки циклдан турат. Дем алуу, дем чыгаруу экөө эле. А бул йогада болсо 4 циклдан турат. Дем аласың, анан кийин токтойсуң. Демди канчага чейин алсаң, 10 секунд токтойсуң. Задержка деп коет. Анан кайра демди чыгарасың, кайра да токтойсуң. Түшүндүңбү? Ошондо 4 цикл болуп кетет. Ошону үйрөнсөң, мына легкийиңдин дагы, немеңдин дагы, өпкөңдүн дагы жизненный емкость легкий деп коет. Ошол канчалык туура дем алсаң, ошончолук жизненный емкостуң легкийиң чоңураак болот дагы. Чуркасаң да, бир нерсе жасасаң да вообще чарчабайсың. Ошондо канча жыл болду сиздин йога жасап атканыңызга? Так, 4 жыл мектепте иштеп калдым, 2 жыл, 6-7 жыл болуп калды. 7 жыл болду. Азыр сабак бересизби Бишкекте? Ооба, 69-мектепке мугалимдерине сабак берем. Андан башка мындай йога салондорго барбайсыз, Инада чакырып калышат, неме мотивация болуп бериңизчи Бакен эже деп ушинтип кээ бир немелер тааныгандар. Салондор, Салондор, тааныгандар. Анан барып калам, ошол. Анан кийин кыргыздар көбүнчө чакырышат, анан орустарга да 1-2 жолу баргам, чакырышып. Азыр йога жасагандар көбөйүп атабы Бишкекте? Көп. Анткени неме бекер неметкен өткөндөр дагы бар. Библиотекаларда бекер өткөн курстар бар. Ошол жерлерге да барабыз. Анан ал жерге барганда кээ бир кезде немесе инструкторлор келбей калганда баары билет да мен жазадым. Бакен эже жазата калыңызчы дей берет. Даже жана библиотеканын заведующий да ушинтип кетет. Убактыбыз өтүп атат, Бакен эже эмне кыласыз, жазатасызбы деп. Анан эмне кылам, анан жазатам, анан кийин аларды. Анан мен кичине физкультурадан сабак бергенге мен йогам кичине неме да, күчтүүрөөк да. Анткени требованием мугалимдер дейт да. Мугалимдер требует этем, жазап атса да, колуң туура эмес, бериң туура эмес, выдох, вдох деп ушинтип жасатсам, а тиги жазаткандар болсо, инструкторлор болсо, жазай бересиң, иши да жок сени менен. Кандай жазап атасың? Жазаганыңдын результаты керек да. Ошон үчүн анан меники кичине жос керек болуп калат. Анан мен тамаша кылып коем библиотекада акыркы жолу сабак өткөндө. Эми мен 4 айга чейин унутпайсыңар эмисин. Ой эже, биз унутсак да денебиз унутпайт деп келишет. Мен булчуңдар унутпайт калат. Йога жасап келгенден кийин аштан мен бир жерлерим ажырап кеткен окшойт. Биякта салондорго барам да, анан аяка барганда сиз айткандай иши жок да, туура жасап атасың, туура эмес жасап атасың. Кыйналып кетсең жатып берсең деле болот, мындай жеңил аябай сиз менен йога жасагандагыдай баардык жерим ачылганын байкабайм да. Анан үйдөн да онлайн видео көрүп жасайбыз, анан ал жерде баары бир инструктор жок да. Тиги биздин мугалимдер деле айтышат, мен айтам да, кээ бир кезде ошондой немелер салам да, ай жазагыла десем, ой Бакен эже, сиз менен гана жасайбыз, үйдө болбойт деп келет. Сиз менен жасайбыз, келиңиз эртерээк. Биз сизди требует эткен жокпуз, биздин денебиз требует этип атат сизди деп, бааны бирөө экөө жазып атпайбы, келиңиз эртерээк деп. Эме йоганы дагы көпчүлүк учурда бизде мисалы мамам да йога жаса же да бир нерсе кылса, ой мен карыдым дей беришет да биздечи. Аябай ээлүүгө чыгып эле карып эле ушинте беришет да. Ошондой айымдар бар, ата энелерибизге биздин ээлүүгө чыгып эле мен карыдым, бүттү, пенсиядан эмне берем болду деп аткан айымдарга эмне дейт элеңиз? Негизи эле бул йога деген адамдын денесине керек болуп, ушинтип нетип жүрөсүң да, ошо менен алаксы болуп жүрөсүң да. Анан бир күнү биздин мектепке медиктер келип калды. Анан текшерип калды да, текшергенде алардын бир таразасы бар экен. Ал таразада адамдын биологический немесин, возрастын определять эте турган. Анан кийин эле эже канчадасыз деп сурап калды. Жазып аткан эме эмне болду десем,
ой сиздики 23 жашты көрсөтүп атат го деп. Анан мугалимдердин баары күлүп, анан эртеси күнү 10 киши келип атпайбы? Йогага жазылган. Жазылган. 23 бекен сиздин немеңиз. Анан тиги келин да тамаша кылып күлүп атпайбы? Эже канчадасыз деп ошондо 70 деп, анда 70 элем ушундай болчумун. Ошентсем, ой, 23 го биздики дейт. Анан эми ар кандай болуп атат, оказывается, адамдын организми ошого көнөт экен да, любой нерсеге. Анан кийин бир жазап калсаң, ошону денең сурана берет. Жазабай калсаң, денең кычырап эле, бир кызыктай болуп эле, тура калып эле бирдеке жазагың келип эле ушинтип каласың үйдө. Анан отуруп кечкисин эртеңки сабакка даярданам да. Анан даярданганда жазасам, абышкам мынтип берет. Кечке чейин 2 саат сабак өтүп келдим. Эмне ас болуп калдыбы сага деп. Эртеңки сабагыма даярданып атам дей берем ошентип. Да, атайын даярдана аласыз да? Даярданам да. Анткени өтүп аткан көнүгүүлөрдү өтө берсең, аларга кызыксыз да. Например, өтүп аткан көнүгүүлөрдү өтүп кайталайбыз, анан 1-2 көнүгүү кошуп коем, анан алар жаңы экен деп анан далбастап жазышат андагы. Ошо. Карыган айыл немелер возрасттагы аялдарга эмне үчүн заниматься, эмне мотивировать этесиз? Эми үйдө отуруп, телефон карап, же болбосо мен бул жерим ооруйт деп алыңарды неме кылбай, аңдыбай, анан көрө кой, мен ушуга жарайт экем азыр. Например, 70 жашта деле чуркаса болот экен да, 80 жашта муну кылса болот экен да деп өзүңөрдөн өйдө болгон кишилерди карап, кыймылдап, жаза турган нерселерди колуңардан келсе, ар бир кишинин колунан келет. 80ге чыкканда деле жазсаң болот. Ал бул эч кыйын нерсеси жок. Ошон үчүн үйдө отуруп калбай, дайыма кыймылдаш керек. Движение — это жизнь деп бекеринен айтылган эмес да. Ошо. Анан дагы бир суроо. Сиз эки келиниңиз бар экен, Жылдыз эжеден кийинки байкелердин айымдары. Бизде дагы азыр көпчүлүк учурда коомдогу көйгөйлөрдүн көбү дагы жана бизде апалардын мисалы спорт менен машыкпай же дагы өзүлөрүнө кам көрбөй, мына бүттү балдарым чоңоюп кетти, эми өзүм жашайынчы дебей дагы деле мындай балдарына аралашып, кадимки бизде салттуу кайнене болуп атат да. Анан ошого эмне себеп деп ойлойсуз? Сиз кандай кайненесиз? Азыркы заманбап кайнене кандай болуш керек сиздин оюңузча? Мен эки келиним тең элдин баарына мынтип айтат экен. Биз апабыз канча килограмм болдуң деп сурайт деп. Анан кийин мынча килограмм десе, ай, 2 килограмм арыкташың керек. Деп ошентип айтам да, анан кийин кичүү келиним мындай тамаша кейди, анан ал болсо мынтип айтат экен да. Ой, мен мына тамакты жеп эле коеюнчу, апам урушат деп. Мен толуп кетсем апам урушат деп ошентип айтат экен да. Анан алар дагы колунан келишинче ошондой кичине немерээк болсун каалайм. Анан өздөрүнө да айтам, тамак деп эле тамакты ылгабай жей бербей, кичине карап жеш керек өзүңөргө. Ылайыктуусун жегиле. Бирөөнүн үйүнө барганда ачка калгандай болуп жебегиле. Эмне кыласыңар ал тамак силерге пайда болбойт, лишний жеген тамак. Кереги жок деп ошентем. Анан кийин келиндеримдин дагы өзүмө окшоп бир жака барып ушинткени туура көрөм. Улуу келиним да экинчи келиним да экөө тең фитнеске барышат, как положено. Анан кийин улуу келинимди жылыска кошуп алып йога жазатсам, мама, сиздики кичине кыйыныраак экен, денем баары ооруп калыптыр. Өзүм эле фитнесиме барайынчы деп фитнесине барышат. Ошондой. Өзүнчө жашашат да келиндериңиз? Өзүнчө, биз өзүнчө жашайбыз, өзүнчө жашайт алар. Азыр ошондо дагы азыр аябай көп үй бүлөлөр дагы деле болбой эле балдарына сиз айткандай 50 жашта болсо деле балдары менен чогуу жашаганга аракет кыла беришет да, такыр балдарын бөлбөйчү. Ошого кандай карайсыз? Балдар өзүнчө жашаш керекпи, бөлүш керекпи? Биз ошентип ойлойбуз, балдар өзүнчө жашап, алардын өзүнчө жашообу бар. Биздин өзүбүзчө жашообуз бар. Бири-бирибизге эмне баш ийбей тургандай жашоолорубуз бар да. Анан ошону айтсам, кээ бирөөлөр айтат, ой, мен неберем менен тим эле ушундай жакшымын, неберем жок жашай албайм. Ай, небереңдин өзүнчө жашоо бар да, кой бер да небереңди. Анын өзүнүн эне атасы бар. Анан эмнеге ага жабышат элем мен? Келе турган убакта келет, жакшы көргөн убакта жакшы көрөсүң. Анан эле тоздан неберем жок жашай албайм. Кызыксыңар, экөөңөр кечке чейин эмне кыласыңар дей берет бизде. Бири-бириңерди титтешесиңерби деп. Мен айтам, ай, экөөсүнүн бүтпөгөн сөздөрүбүз толтурат эле. Тиги комнатага барып келе тура, сен эмне кылатсың деп бири-бирибизге конокко келе беребиз, ушинтип деп тамаша кылам мен. Ошентип кечке чейин эмне кыласыңар дей берет, толтура жумушубуз.
Анан жана хоббиси дагы болбогондон жанагы жумушунан кийин да мисалы небересинен башка өткөрчү убактысы болбой аткандан дагы болушу мүмкүн да э ошодон дагы анан кийин мен мынтип ойлойм да, ошо канчалык балдарыңа забота кылып неме кылып ошолорду карап ушинтип берсең, алар сенин жашооңдо жашап калат да. Эмне кыласың, алардын жашоосу өзүнчө. Алар деген жаш сенин 70 жашың менен 25 жашты неме теңештиргенге болбойт да. Мен өзүм теле тең туштарым бар. Мен үйгө келсем мынтип айтышат: ой, сенин келиниң жок, сенин үйүңө баралычы деп келет. А келин үйүнө барса: ай, сенин кайненең жок, сенин үйүңө баралычы дейт. Ошондой бир эмнеси бар да, бир ушундай бир. Ошонусу менен анан кийин биздин үйгө көп келет досторубуз. Көп келип көп эмне кылат. Анан мен тамаша кылып келем: ай, 70ке чыккан неменин курдашыңардын келип чайын ичип кеткиле деп ушинтип. Анан келсе алар кошо мен менен оокат жасашат. Тамак жасашып бирдеке сирдеке кылып анан мени күтүп отура беришпейт да. Ооба. Анан ушинтип шеринебизди өзүбүз тозобуз. Эки келин келип жардам берип, бирөө салатын, экөөнө задание берип коем: сен муну жасап кел деп. Үйлөрүнөн жазып алып келет. Анда кичүүнө берем мынтип коет: мамама жакшы 3 келин, эркек баласы бар да, 3 эркек баласы бар. 3 келине 3 салат жасатып койсо болду. Той бүттү. Бүттү да. А мен экөөнө 2 салат жасатып коем, анан ошентип дасторконумда даяр болуп калат ошо менен. Ошо. Кайра келип биринчи сурообузга айланып, анда ошондо силердин жашооңордо дагы деле ошондой гармония болуп, төгөй катары дагы деле бири бириңерге жакшы көрүп атканыңардын себеби өзүнчө жашап атканыңар деле чоң салым кошуп аткан турбайбы анда, менин оюмча. Ошо өзүнчө жашап анан кийин бара ошо 50 жыл өткөнгөчү мындай жолдошум дебей, ал эң жакын кишиң болуп калат экен да, мындай эне атаңдай болуп, ал эшикке чыгып кетсе бир жарым саат айтып кетсе айтып кет, айтып кетпесе деле кайда жүрү деп бир тынчсыздана бересиң да. А мурун болсо балдарыңа алаксыйсың, үй оокатка алаксыйсың, азыр болсо адам башка ойлой турган эч ким жок да. Анан эле звонить этип эле кайда жүрсүң деп эле ушинтип бири-бириңди ойлой бересиң. Ошо жакындап, бири-бириңе жакындап. Жакын кишиң болуп калат экен да. Баягы жаш кезиңде го анда жолдошуң болуп, балаңды общий неметиш керек, тарбиялаш керек болот, немелиңди карашың керек болот, үй оокаты болот, ушундай. А бул жерде болсо экөөң совсем башкача. 50 жаш жашаган жаш менен баягы жаңы кошулган жаш совсем башкача. Аябай забота болуп калат да. Ал мени ойлоп, мен аны ойлоп калам. Эмне кылып атат, эмне коюп атат. Тиги комнатада айтып атпаймынбы, тиги комнатада отурса чуркап алып эмне кылатсың ай деп. Бирөө менен сүйлөшсө да чуркап бара калып, ай, ким менен сүйлөштүң, эмне деди деп ушинтип сурайсың киши. А угуп атасың сүйлөшкөнүн, ким менен сүйлөшүп атканын деле сырына барып сурап эмне кыласың да киши. Азыр Арстанга айта берем да, Алман үйдөн көчүп кеткенден кийин университетте окуп атканда балким биз менен чогуу жашашы мүмкүн, балким 18 жашында эле кетип калат экен. Ошондо экөөбүз бошойт экенбиз, эмне кылсак, кайда барсак депчи жана ошондо күндүз да балалуу болосуңар да. Көрсө болсок да эле бир 20 жылдын аралыгы менен кетишет экен үйдү депчи, көрсө жакшы убакыттагы ошол убакта экен. Ошол убакта. Жана балдар кеткенден кийин Анан кийин сүйлөшкөндө да өзүңчө экөөң сүйлөшүп атып, анан кийин балдарың жөнүндө ойлосоң, экөөңөрдүн оюңа бир жерден чыгып калат. Например, жылдыз жөнүндө ойлоп, мен тияка кетишти эле эмне болду ошентсем, мен да ошону ойлоп аттым эле деп келет. Оюңар да окшош болуп калат да бири-бириңерге. Анткени бир баланы ойлоп атасың да киши. Чоңоюп калган балаңды ойлоп атасың. Кичинекей бала эмес, чоңоюп калган бала. Анан оюң да бир жерден чыгып калат, көбүнчө немелериң, оюң баары. Жана көп мисалы азыр ушу сеңер эстеп кеттим да. Жаш кезиңердеги пикир келишпестиктер, мисалы жакшыраак түгөй кезиңерде ошол нерселердин баары кандайдыр бир деңгээлде жоголуп, азыр кадимкидей бир багытта ойлонгондой болуп калдыңар да, ошондойбу, Ошондой болуп калат. Анан да бир секрет айтайынбы? Неме, жаш кезиңде кассаң общий болот го? А уже возраст болгондон аныкы башка, меники башка. Почему билбейм эмнеге андай болот? Мен таң калам да ушунчалык. Анан тамаша кылып мынтем, сенин канча сомуң бар деп ушинтип, менин кошелегимди эмне кыласың карап дейт. Анан Жылдызда кээ бир кезде ушинтип калат да. Бир жолу кызык болгонбуз. Жылдыз день рождениясына папасына акча салыптыр да, анан кийин экөөбүзгө салыптыр, экөөбүздүкү тең декабрда да, экөөбүзгө салыптыр деп барыптыр, анан экөөбүз $100 бөлүп алып атпайбызбы. Анан кийин Жылдыз менин день рождением болгондо, мама, сизге акча салып койдум деп ушинтсе, ай, мен акчамды алып койдум. Ушундай да болот да, ушинтип акча бөлүштүрүп да каласың да киши. Ал анын кошелеги башка, менин кошелегим башка болуп калат ушинтип. Анда ошондо мисалы үй бүлө жаш кезинде баары бир балаңды багышың керек, тиричилик деп негизги фокусуң ошол жакта болот. Анан кийин кассаң да бир болот да ошондо.
Анан ошондо чоңойгондо анан өзүңдүн чын эле бир эле учурда түгөйсүң, бирок бир эле учурда экөөң эки башка адамсың дегенди да кабыл алып өзүнө кам көрүп баштайт да, ошондо. Өзүң ошо айтып атпаймынбы ошо. Анан кошелегиңди ачып мынтип сүйүнүп, мынча сом бар экен деп чөтөгө салып ушинтип бекерин айтпайт экен да, мынагу акча деген адамга бел болот деп. Бел болот деп мынагу немелерчи, өзбектер жанагы материалдарына акчасын салып туруп белине байлап алат да, бел болот деп. Ошо ушунча акчам бар деп надеяться этип ушинтип эткенсиң дагычы. Ошо. Арстан, Жылдыз эже силердин дагы эле аралашып кетип кызыгып кеткен суроолоруңар барбы? Жылдыз эже Бакен эженин кызы, биздин Монреалдагы эже экен, биз катышып жүрөбүз акыркы 2 жылдан бери. Анан Жылдыз эже себепчи болуп тааныштырып атат. Анан азыр Бакен эженин түгөйлөрү менен Бакен эженин эне катары, анан ошол эле учурда түгөй катары кандай экен, эмне үчүн ушундай сонун гармониясы бар, азыр кызынан дагы сурап көрөлү, Жылдызчы. Саламатсыңарбы? Негизи мен ошо атам менен апамдын байкаганым булар аябай тамашакөй да. Анан любой нерсени мисалы үчүн мындай бирдеке ситуация болуп канда жана кырлар болуп калат го мындай. Ошону тамаша салып, анан кийин минтип чыгып кетишет да. Анан любой нерседе биринчиден ортодо бирдеке кызыкчылык болуш керек го деп ойлойм. Булардын кызыкчылыгы мисалы үчүн спорт менен неметишип, машыгышып, балдар усту ойлошуп ошентишет. Анан кийин карыганда бири-бирине аяшып, анан бири-бирине бир туугандай болуп, анан кийин жаман сөздөрдү айтпай ушинтип калат да. Анан ошолорун карап мен аябай сыймыктанып, анан кийин мен да ошондой мамам кантсе ошентмекмин деп ошондой неме үлүп аласың да улуу кишилерден ошондой. Бир нерсе чечим чыгарар да, мамам эмне кылмак деп. Анан Канадага келгенден кийин ушул акыркы жыйынтыктуу сурообуз болсун. Бир топ убакыт өзүнчө жашап атасыңар да, сиз канча жыл болду бияка келген, Канадада жашап атканыңызга? Анан узун убакыттан кийин кайра 4-5 ай апаңыз менен кайра жашаган кандай болот экен? Мурун апаңыз кандай болсо, азыр кандай көрүнүп атат көзүңүзгө? Чын эле мен 20 жылдан бери, 18 жылдан бери өзүнчө үй бүлө болуп, өзүнчө башка жака чыгып кетип, турмушка чыгып кеткем. Азыр апам менен жашаганым, мне кажется, канча жана кыз алыс кетип, анан үй бүлөдөн бөлөк болуп деп ушинтип калат го. Ошол туура эмес деп ойлойм. Азыркы заманда алыс болуп деле, мисалы үчүн Кыргызстан менен деле бат-бат сүйлөшүп ушинтип турбайлыкпы. Ошон үчүн алыс жашасам да, чогуу жашабасам да ар кандай андай неудобство болгон жок да. Экөөбүз чогуу эле мындай өмүр бою чогуу жашап келген эле адамдар да эс. Анткени менимче биздин ойлогон ой максаттарыбыз бирдей ошондой да. Анан экөөбүз тең, мамам дагы баарыбыз эле мындай кыргызчасын уступчивыйбыз да. Макул, мейлиң деп коебуз да. Анан көп нерсеге ийкемдүү да. Мен айттым, мен кылбам деген жок да. Мейлиң сен кылсаң сен кыла бер, мен кылсаң мен кыла бер деп мындай бири-бирибизге көп уступкага барабыз. Ошол көп нерсеге жардам берет го деп ойлойм. Чоң рахмат. Биз канча убакыт тарттык билбейм, бирок азыр дагы биздин йога жасап аткан видеолорубузду дагы кошуп коебуз. Мага сонун кеңештер болду, өзүмө сонун нерселерди алдым. Кудай буюрса кайра Бишкекке барганда дагы уландысын тартабыз. Суроолоруңар болсо төмөндө жазгыла. Бакен эженин Instagram баракчасын белгилеп коем, ошол жерден да бөлүшөбүз. Анан дагы суроолоруңар болсо конокко чакырам, ошол жерден дагы лайв жандуу түз эфир дагы уюштурсак болот. Чоң рахмат силерге. Бишкекке келгенде мектепте сабак өтүп аткан жериме келгиле. Сонун болот экен, буюрса. Йога бул аябай азыр баарыбыз эле ден соолугубузду ойлоп атабыз, бирок ден соолук эле эмес, биздин руханий абалыбызга да чоң салым кошо турчу нерсе. Анан ушундай жакшы нерсени жайылтып атканыңызга рахмат. Анан эң негизгиси убакыт бөлүп ушу биздин ден сак мамилеге келип кеткениңизге чоң рахмат. Рахмат силерге да. Рахмат.